Ал убакта эми баягы нефть анан бензиндер менен иштегендер бул кадимкидей бир клуб сыяктуу болчу да. Баары бири бирин билет. Мисалы биз Кыргызстанда иштеп атсак дагы Казакстандын заводдорунда ким иштейт, Россиянын заводдорунда ким иштейт, ким чечим чыгарат, ошо баарын бири бирибизди билебиз да. Тиги Кыргызстандан тиги экен, Казакстандан тиги экен, Россиядан тиги экен деп бирибизди баарыбыз билебиз да, клуб. Анан эмнеге жарайт экенин дагы билишет. Өзүлөрү негизи элечи мындай иштеп атканда эми көрүнүп калат да. Чакырган себептери эң биринчи бул ушул жумушту билет дегенсе. Профессионал сыяктуу да, баарын билет, түшүнөт. Ушул рынокту тааныйт деген сөз болот. Анан өзүңдүн баягы личный качество деп коет, бул кандай адам экен. Кичпейил болсоң, кичпейил адам болсо, буга ишенсе болот деген экинчиси эмес. Бирок анан дагы негизги жана профессионал жагына келет, ушул татаал шарттарында иштеш керек да. Анда баары эле эми бүт баары талкаланып калган. Анда өзүнчө бир мыйзамдар деле иштебейт жакшылап. Ар кайсы эми өйдө ылдыйлардар болуп аткан да. Анан ошол ушундай шарттарда иштей турган жигиттер керек болчу да. Анан ошол эми өзүң да курч болушуң керек да. Анда өзүңдүн жемиңди жегизби дегендей да, баягы ошондой болуп. Омскиге барып деле бензин алган оңой эмес. Аяктан да жолдорун билиш керек. Чимкентте да анда оңой эмес болчу. Алдында жолдорун билиш керек. Бияктан сатышы, акчаны өндүрүш да, ал да өзүнчө бир окуя болчу ал кезде. Ошон үчүн ушундай болуп иштеп калганбыз. Анан ошондой кайдагы бир качестволор бирөөгө көрүнүп каласаң керек да, ошон үчүн иштейт. Эң негизгиси ушу атың бар болот да. Бул бизнесте атың болсо, анда иштейт, сени менен иштейт. Ким экен деп сураганда эле анан атын айтса анда билдирет. Тигини кылган, тиги жакта иштеген. Жасай алабы же жасай албайбы деген бат эле билинип калат да.